Талант Қалықов Ош шаардык кеңешине депутат болууну каалаган талапкерлердин бири. Ал тилектештик деп аталган жаңы партиянын атынан аттанууда. Негизги кесиби дарыгер. Ага карабай Ош шаарынын өсүү өнүгүүсү үчүн күчүн жумшоого камынган. Шаардын өнүктүрүүсүнө биринчи коомдук саясий көз караштарыбыз топ келгени менен мына шаардын биринчи максаты шаардын ичинде болуп аткан мынабу коз карынга окшоп эле ар жерлерде стройкалар түшүп атпайбы? Ошолорду бир жаңсыл кылуу, мыйзамдаштыруу, шаардын инфраструктурасын түзөө. Анан мен өзүм дагы бир саламаттык сактоо жагынан дагы кичине салым кошоюн деген ой менен ошо партияга бардым. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо 11-апрелге белгиленген. Учурда Ош шаарында шайлоого катышуу ниетин билдирип 12 партия арыз жазган болчу. Анын экөө белгисиз себептерден улам берген арызын кайра артка кайтара алган. Учурда 10 партия тилектештик, ыйман нуру, ынтымак, Барбол, Улуттар биримдиги, Кыргызстан, Улуу Журт, Ишеним жана Бүтүн Кыргызстан партиялары катталды. Шаардык кеңешке депутаттарды шайлоого бүгүн акыркы күн. Бүгүн түнкү саат 23:59-га чейин кабыл алабыз. Анан ошо менен документ кабыл алуу токтойт. Кеңештин депутатка талапкер болуу үчүн ал албетте Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек, 21 жашка толгон болуш керек курал боюнча. Жалпы орто билимден кем эмес билим болуш керек. Сот алынып салынбаган, жоюлбаган соттуулугу жок болуш керек. Ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Негизги талаптар, критерийлер ушулар. Дүйнөлүк тажрыйбада 30 жылдык тарыхы бар мамлекет өнүгүүсү керек болчу. Бул тууралуу саясий серепчилер коңгуроо кагышууда. Кыргызстандын экономикалык абалынын начар болгондугу, шайлоолордогу административдик ресурстардын колдонулуп жатканына түздөн түз көз каранды. Ошондуктан серепчи мындай кырдаалдан чыгуунун жолдорун атады. Биздин ошол жергиликтүү жок дегенде кеңештин депутаттары бир күчтүүрөөк, бир компетенттүүрөөк боло турган болсо, мына Ош шаарынын эле мисалында айталы, ошонун мындан аркы өнүгүү стратегиясын бир белгилеп алып, мына ишенимдүү бир программаларды жана турмушка ашырса болот эле деген гана үмүт. Анан эми биз бул коомдун, элдин өзүнөн дагы көп нерсе көз каранды. Биз кимди ошол шаардык кеңешке депутат кылып шайлап алабыз? Мына тизмеси берилет да. Ар бир партия өзүнүн ошо мыйзам талаптарына ылайык тизмесин бекиттирет. Анан ал ачыкка чыгат. Анан элдин тандоосуна коюлуп аткан бизге жагабы жакпайбы, мурдагы мыйзамдар эле мен жакшы эле деп айтат эле. Туура тандоо гана ошол мамлекетти алдыга өнүктүрөт. Эске салсак, 11-апрель Ош шаардык кеңешине депутаттардын шайлоо күнү деп жарыяланган. Ал эми дал ушул 1-март кечки саат 12:00 дал ушул депутатка аттанган партиялардын документтерин кабыл алуу аяктайт. Айымкан Исралкызы, Азам Бузирков, Мирбек Конобаев, Ынтымак.